учурда түшүнүүгө мүмкүн эмес дегендей, биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун залкар чыгармаларын окуп, таанып, баягы жан дүйнөбүзгө сиңирүү менен ушул түшүнгөн нерсебизди келечектин жаштары болгон окуучуларга ушул биз билгендей тереңдикте бергенге аракет кылып, ушул Чыңгыздын чыгармаларын окутуп келебиз. Бул улуу инсан мен үчүн абдан бийик инсан. Бул кыргыздын жүзү деп таанысам болот. Анткени бул жазуучунун чыгармалары аркылуу биз окуучулардын баардык ар тараптан тарбияланабыз да. Анан Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын өзгөчөлүгү бул баягы бүт баары жашоодон алынган чыгармаларда, жашоонун көзү менен көрүп туруп, баягы окугандан кийин, окуучу окугандан кийин, ар бир окурман окугандан кийин ушул жазуучунун ушунчалык калемгер экендигин, дүйнө таанымы бийик экендигин билсек болот да. Анан Чыңгыз Айтматовдун улуулугу бул биринчиден инсан, эң жөнөкөй, эң кичил инсандыгы. Экинчиден бул калеми менен ушул кыргыздын жүзүн дүйнөгө тааныткандыгы, улуулугу. Ушул адамдардын жан дүйнөсүнө бере алгандай чыгармаларды, жан дүйнөсүнөн орун ала тургандай чыгарманы жараткан калемгерлиги, анын улуулугу. Өзүнүн сөзүндө барго ушу чыгармаларды жаратып отуруп адамга мындай баа берген экен да, адамга күн сайын адам болуу кыйын экен деп. Бул ушул адам болуп калыптануу адамга кыйын экен. Бирок чыгармалар аркылуу адамдар баягы жашоонун маанилүүлүгүн, жашоонун ушунчалык тереңдигин, жашоодо жаңылуу да бар, жашоодо бийикке чыгуу да бар, бирок ошону кандай кабыл ала билүүнү үйрөтө билүүчү эң бийик чыгармаларды жараткандыгы менен мен улуу деп ушу жазуучуга терең баа берем да. Анан кыргыздан ушул инсан чыгып, кандай дагы аябай сыйныктанам. Мына жакында биз ушул инсандын тууып өскөн айылына барып келип, ошондогу айылын көрүп туруп, көрсө ааламга жол айылдан баштала туруп, ушул тоо этегинде жайгашкан кичинекей бир айылдан дүйнөгө дөңгөрөтүп чыккан Чыңгызды биз кандай мына ушул сөз аркылуу чындыгында далилдеп берди да Чыңгыз Айтматов. Анан биз Чыңгыз Айтматовду ар бир кыргыз инсаны, ар бир деги эле окурманы жүрөгү менен сүйүп, жүрөгү менен кабыл алып, түбөлүктүү кылып жашата берет. Залкар элең ажайып ой тараткан, салмактуулук, сымбаттуулук жарашкан, аныга сыланып ай көлүмүн өздү алган элең ой, батыр бабаң Манастан. Эй Чыңгыз, ой Чыңгыз, эй Чыңгыз, ой Чыңгыз. Эр жеткенде эмгегиңди баштадың, элге жакты сенин ар бир жазганың. Бир тепкичтен бир тепкичке өйдөлүп бүтеледиң ай, адайы адасмадың. Эй Чыңгыз, ой Чыңгыз. Сансыз жандар улуулугуң байкашып, суктанышты чын жүрөктөн алкашып. Кыргыз Чыңгыз, Чыңгыз кыргыз эки сөз журулушуп ай, ойкашып бир айкашып. Эй Чыңгыз, ой Чыңгыз. Асыл кымбат сөздөлөтүң табыштың, сөзүң менен көп жүрөктү багынтың. Кереметтүү сөздөрүңдү керектеп сен кыргыздың ай, бүт дүйнөгө таныттың. Эй Чыңгыз. Чыңгыз Айтматов бул ар бир жарандын жүрөгүндө унутулгус инсан болуп сактала бере турган адам деп ойлойм. Чыңгыз Айтматов бул
кыргыз элинин кыргыз элине эң эле сыймыктанган инсаны? Чыңгыз Айтматовдун көптөгөн чыгармаларын билем. Мисалы Жамиля, Саманчынын жолу, Бугу эне, Ак кеме. Ошондой эле менин сүйүктүү чыгармам Эрте келген турналар. Чыңгыз Айтматов бир гана Кыргызстандан окурман таппастан башка өлкөлөрдөн да окурман табып, бир гана орун алып келет.